Салам достор, аптанын аягы видео рубрикасында сиздер менен YouTube'да жана Instagram'da менин видеолорум астында калтырылган маанилүү комментарийлерге жооп беребиз достор. Булардын биринчиси Айгүл Азимкулова деген катталуучубуз. Wildberries'тин курсу боюнча курс канча ниш атанда баягына чейин алып барасыңарбы дейт. Ооба, ниш атанганга жардам беребиз. Деги эле курс боюнча кененирээк маалымат алам десеңиздер достор, экранда калтырылган WhatsApp номерге кайрылып ошол жактан сурасаңыздар болот. Анткени бул жерде ар кимдин ар кандай кызыктырган суроолор болушу мүмкүн. Муну деген кененирээк ошол жактан өзүңүздөр консультация алсаңыздар болот. Бир кийинки суроону Home TV деген катталуучубуз калтырган. Жалалабадтан Wildberries'ке чыкса болобу дейт. Өзүм Жалалабадтан болом, Жалалабадтан туруп Wildberries'ке сатсам болобу деп комментарий калтырган. Буга чейин бир жума мурунку суроодо бирөө Кара Суудан чыксам болобу деген ушул лөңүттөгү бир суроону достор. Оштон Сейдимкул Жакен кызы деген катталуучубуз Кыргызстанда Ош шаарында иштесе болобу, товарыбызды Wildberries складына алып барып беребизби деп сураган. Достор, бул эки суроонун деле негизги логикасы бир эле. Тоготор жери ушул. Сиздердин кайда болгонуңуздар маанилүү эмес. Жалалабадта болосуздарбы, Ошто болосуздарбы, такыр маанилүү эмес. Маанилүү болгон бул платформаны түшүнүшүңүздөр керек. Бул платформанын өзүнө жараша кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Айталы ошол эле выкуп маселесине келе турган болсок, таргет маселесине келе турган болсок, же болбосо фотосессия маселесине келе турган болсок достор, толгонтуга өзүнүн кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду түшүнсөңүздөр эле болду. Атак каякта болгонуңуздар маанилүү эмес. Анын жанында достор Сейдимкул Жакен кызынын башка бир калтырган суроосу бар. Ушул эле суроонун улантысында товарыбызды Wildberries'тин складына алып барып беребизби дейт. Достор, Wildberries'те иштөө системасы бир канча форматы бар. Булардын бирөөсү деген FBO, эң көп тараган системада ушул FBO-до достор Fulfillment by Operator деп коет. Муну башка бир тил менен FPV деп коюшат. Fulfillment by Wildberries. Эң көп ушул система менен иштешет достор. Бул системада кандай? Товарыңыздарды алып Wildberries'тин бүтүндөй Россия боюнча эң чоң 10 склады бар. Алардын дагы эң чоңдору Москвада, Каледина жана Подольск деген жерлерде бар. Ушул складтарга өзүңүздөрдүн товарыңыздарды киргизип берсеңиздер, андан кийинки бүт операцион иштердин бардыгын Wildberries өзү аткарат. Бул жерде операцион иштер дегенде достор, товардын складта сакталышы, товарга заказ түшүп аны жеткирип берүү жана товардын акчасынын выплатасын, точнее товардын акчасынын оплатасын кабыл алуу деген сыяктуу операцион иштер. А бирок биздин кээ бир мекендештерибиз товарды Wildberries складына киргизип койсок, Wildberries өзү эле сатып, өзү эле мени бай кылып жиберет деп ойлошот экен. Андай эмес достор. Операцион иштерде гана болбосо, товар Wildberries складынан чыккандан кийин ал жакта таргетти, продвижениени, товарды топко чыгаруу деген сыяктуу маселелердин бардыгын өзүңүздөр кыласыздар. Бул жагдайда биздин товарды биз деген Wildberries складына жеткирип беришибиз керек. Мунун жанында достор Бишкекте туңгуч жакта Анкара 1/12 болсо керек адашпасам, ошол жерде бир склад ачылды. Бул складдын иштөө системасы FPS, Fulfillment by Seller деп коет. Товарыңыздарды Wildberries сайтына чыгарасыздар, бирок өзүңүздөрдүн жадыңыздарда эле болот. Wildberries складына жеткирип беришиңиздер шарт эмес. Качан гана сиздердин товарыңыздарга заказ түшсө, ошондо гана ошол Бишкектеги Анкара көчөсүндөгү складка жеткирип берсеңиздер, ал склад деген Москвага жеткирет, Москвадагы Wildberries складынан кирет, андан кийин кардарга жетет. Бул жерде өзүнө жараша кээ бир минустары бар. Бул минустардын эң чоңу достор, товарыңыздар пока кардарга жеткенге чейин 2 жума, 3 жума өтүп кетиши мүмкүн, кээде 1 ай өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде сиздердин товарыңыздар өтө маанилүү, бир гана сиздерде бар же өтө сейрек адамдарда бар, көпчүлүк башка сатуучуларда жок, уникалдуу товар болсо хорошо. Эмнеси болгондо деле сатып алуучу аны күтөт, бирок катардагы эле товар болсо, скорее всего, бул товарыңыздарды сатып алуучу отказ кылып салышы мүмкүн. Ошондуктан бул система өтө көп сунушталбаган система. Бирок достор, бул жерде бир кичинекей нюанс бар. Бул нюанс ушунда достор. Эгерде товарыңыздар безвозвратный товарлар боло турган болсо, Wildberries'те кээ бир категория товарлары бар. Буларды деген сатып алуучу алгандан кийин кайтарып бербейт. Мисалы полотенце, мисалы ич кийим деген сыяктуу товарлар. Эгерде ушундай товар болсо, анда деген муну FPS системасы менен дагы чыгарсаңыздар болот. Демек, бул товарды деген Wildberries складынан киргизип беришиңиздер шарт эмес. Мунун жанында достор, дагы бир эске ала турган кичинекей маанилүү момент бар. Эгерде бирдей сапаттагы, бирдей баадагы эки товар бар болсо, бирөөсү FPS системасы менен өзүңүздөрдүн складыңыздарда турат, экинчиси деген FPO системасы менен Wildberries'тин складында турса, Wildberries кааласаңыздар, каалабасаңыздар деле өзүнүн складында турган товарга бир аз болсо да көтөрмөлөйт. Товарды бир аз болсо да көтөрмөлөйт. Бул моментте эске алыш керек. Мындан кийинки эки комментарий достор, менин телефон номеримди сураган комментарийлерден бирөөсү Гулиза Молдоматова деген катталуучубуз. Номериңизди кантип алсам болот дейт. Ал эми экинчиси
Мырза Ахмат деген бир жигит. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сиз кытайча билесизби? Сизге жеке жолугуп баарлашууга кайсы эшик ачык деп өтө кичипейилдүүлүк менен сураган. Достор, менин өзүмдүн телефонум жок. Акыркы учурларда, акыркы күндөрү өзүм телефон колдонбой калдым. Анткени акыркы бир 8-9 айдан бери Wildberries'te аналитика кылган бир программа жазып жатабыз. Ошол программанын мына релиз болот деген этабында турабыз. Ушул этап мен үчүн аябай өткөйлүү бир этап болгондугу үчүн телефон номерлеримди дагы баарын жаап салып, толугу менен ишке өзүмдү берип турган учурум. Бирок могул экранда калтырган номерим болсо, достор, бул деген биздин отдел продаждын номери. Ошол жакка байланышып, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду берсеңиздер болот. Ошол эле учурда Мырза Ахмат эмне деп сураган? Сиз кытайча билесизби дейт. Ооба, мен кытайча билем. Окуу жайды Кытайда Сиян деген шаарында бүтүргөм. Сизге жеке жолугуп баарлашууга кайсы эшик ачык дегенде, ушул күндөрү бир аз убакыт тартыш болуп турат, достор. Бир кездерде өзүм деле ойлочумун, максимально башкалар менен жолукпаганга аракет кылгандар өздөрүнүн бой көтөрүп атат тиги деп. Көрсөм, маселе бой көтөргөндүктө эмес экен. Маселе дагы көп бир иштин аягына чыгыш. Ошол иштин аягына чыгам деп аябай өткөйлүү бир учурда баягы түздөн түз сага таасир этпеген факторлорду, иштерди бир четке убактылуу болсо да кое туруп экен. Болбосо, достор, мен максимально биздин өлкөнүн жаштары менен, биздин мекендештер менен жолугушууга, максимально алар менен баарлашууга ачыкмын. Ансыз деле ошондой бир ниетим бар болгондугу үчүн сөзсүз түрдө убакыт бөлүп, маанилүү комментарийлерди өзүнчө мондай презентация кылып, буларга деген жооп берип отурган кербезим. Мырза Ахмат эмне болсо да байланышта бололу. Ансыз деле каналга катталган болушуңар керек. Бул жактан дагы баарлашып турсак, бара-бара балким жүз көрүшүп, таанышып, сүйлөшсөк дагы болот. Бирок аябай маанилүү маселебиз бар десеңер, WhatsApp'ка байланышсаңыздар, ошол жактан дагы сүйлөшсөк болот. Бир кийинки суроо, достор. Россиядан кантип иштейм дейт Мухаббат Абдыразакова деген катталуучубуз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен Россияда өзүм товар сатам. Кантип иштеш керек Wildberries аркылуу дейт. Мухаббат Абдыразакова деген катталуучубузга негизги бере турган кеңешим ушул: эгерде Россияда болсоңуз, ансыз деле аздыр көптөр Wildberries боюнча билсеңиз керек. Бирок дагы толугураак маалымат алам десеңиз, сен бул жерде кантип товар сатам дегенизге караганда мындай толук кандуу Wildberries'ти түшүнбөйт окшойсуз. Бул деле нормалдуу эле мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Эң баштап YouTube'га кирип, YouTube'дан деген толгон токой Wildberries менен байланыштуу видеолор бар. Ошолорду көрсөңүз болот. Мисалы, ошол эле YouTube'га кире турган болсок, достор, YouTube'га кирип туруп, бул жерден мисалы что такое Wildberries деп жазсак, толгон токой видеолор чыгат. Же болбосо как продавать на Wildberries деп жаза турган болсок, достор, бул жерде толгон токой видеолор чыгат. Ошол видеолордо мисалы ошол эле Маня Драган деген бар, белгилүү влогерлерден, же болбосо Лео Шевченко деген бар. Ушулардын видеолорун көрсөңүздөр, бул жерден эле бир топ көп маалымат аласыздар. Анын жанында, достор, мындай дагы тема бар. YouTube'дун алгоритмасы боюнча сиздер деген белгилүү бир тема боюнча видеолор көрө баштасаңыздар, Wildberries Мухаббат Абдыразакова могул видеолору кызыгып атыптыр, Wildberries'ке кызыгып атыптыр. Менин базамда Wildberries боюнча мондой да видеолор бар деп сизге Wildberries ансыз деле башка видеолорду сунуштай баштайт. Ошентип бир жума 10 күн бою күнүгө жарым саат, 1 сааттан болсо деле Wildberries боюнча видеолор көрө баштасаңыздар, сиздерде толук кандуу бир понятие, бир түшүнүк пайда болуп калат. Андан кийин бир кийинки кадамда ойлоносуздар. Бир кийинки комментарийди MVP стратегиясы деген бир тема менен Лео Аликалео деген бир катталуучу калтырган. Саламатсыздарбы, достор? Бул жерде саламатсызларбы, MVP стратегиясы колдонуп деп атпайт. Мен комментарийлерди болгондой неме кылып атам, бул жака алып келип коюп атам. Ошондуктан бул жердеги ката комментарийди калтыргандардын катасы. Саламатсыздарбы? MVP стратегиясын колдонуп 10 000 рубль менен баштагам, азыр шүгүр жакшы дейт. Мен билгенден MVP деген minimum viable product деген сөз. Wildberries'e такыр MVP деген стратегияны укпаптырмын. Бирок түшүнгөнүм боюнча бул FPS системасы, Fulfillment by Seller деген система. Муну деген ушул эле жуманын башка видеосунда талкууладык. Бул система боюнча кандай, достор? Айталы, сиздердин колуңуздарда товар бар, бирок бул товарды деген Wildberries'in складынан чыгарбайсыздар дагы. Жөн Wildberries'in сайтына менин ушундай бир товарым бар.
баасы ушунча, түшүндүрмөсү ушундай деп иш кылып товар жөнүндө толук маалыматты коесуздар. Качан гана товарыңыздарга заказ түшкөндө ошондо Wildberries'in складына жеткирип бересиздер. Мунун жанында достор, эгерде колуңуздарда товар жок болсо деле ушул система менен иштесеңиздер болот. Эми Кыргызстандын шарттарында бир аз оор болуп калышы мүмкүн, бирок эгерде Москвада болсоңуздар, айталы ошол эле Садоводко бардыңыздар, же Люблинага бардыңыздар дагы, же тааныштарыңыздар бар, же болбосо бирөөлөр менен таанышып, сүйлөшүп, мен сенин товарларыңды сүрөткө тартайын, Wildberries'ке чыгарайын, эгерде заказ түшсө, мен келип сенин товарды алып турам деп макулдашып алып, андан кийин товар чыгарсаңыздар болот. Бул деген Wildberries'ке чыгып атканда минимум вложение менен чыкканга аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Менин түшүнгөнүм боюнча Лео Аликалео ушул система менен баштаган, 10 000 рубль вложение кылган. Кудайга шүгүр, ишим жакшы дейт. Аллахым ишиңди дагы өркүндөтсүн, дагы берекелүү кылсын. 10 000, 100 000, 1 миллион болсун иншаллах. Ислам Медетбеков деген бир катталуучубуз ИП кантип ачса болот Москвадан деп сураган. Достор, бул жерде такташыбыз керек болгон бир момент бар. Ислам Медетбеков Кыргызстандын атуулугу же болбосо Россиянын атуулугу деген маселе. Эгерде Кыргызстандын атуулу болсоңор, Кыргызстандан бирөөгө ИП ачтырып, же өзүңөрдүн паспортуңар менен Кыргызстанда өзүңөр ишенген бирөөгө доверенность берип, ал силердин атыңардан бул жактан ИП расчетный счет ачып, андан кийин силер деген Россиядан бул ишти кылсаңар болот. Эгерде атуулдугуңар Россия болуп турган болсо, анда мунун жарасы дагы жеңилирээк. Экранда көрүп турган Анастасия деген менин бир таанышым деп айтайын. Бул таанышыма байланышып, мен номериңди Бишкектен Мистерле деген бирөөнүн алдым эле. Мен деген ИП ачышым керек, атуулдугум Россия десеңиздер, бул кыз сиздерге толугу менен сопровождение кылып берет. Болгондо дагы точно айтыңыздар, мен деген Wildberries'ке чыгышым керек, ошон үчүн бардык документация, ИП, расчетный счет бардыгы Wildberries'ке заточенный болуш керек десеңиздер, бардыгын сиздерге мыйзамдын чегинде жасап берет. Бул эң бат, эң жеңил жолу. Нурсултан Альберт уулу деген бир катталуучубуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Wildberries'ти 100 000 менен баштаса болот дейт. Достор, канча бюджет менен баштаса болот деген сөз эң татаал суроолордун бирөөсү. Анткени ар кимдин жагдайы ар кандай. Муну кээде мен Wildberries'ти азыраак акча менен баштаса болбойт дегендей айтсам, кээ бирлер көрө албай жатат, бул башкалардын чыгышын каалабай жатат дегендей дагы түшүнүшөт экен. Толугу менен андай нерсе жок, достор. Мен тескерисинче биздин көп мекендештерибиз бул платформага чыксын деп каалайм. Болгон эле бир чоң но бар. Бул но эмне, достор? Кээ бирлерибиз бир жылдап, 2 жылдап араң 50 000, 60 000 акча топтойбуз дагы Wildberries'ти толук түшүнбөй туруп эле акчабызды бул жака киргизип салабыз. Болгондо дагы кээде ошонун деген 20 000, 30 000 курс алып алабыз. Андан кийин түшүнөбүз, что курсту дагы бекер алыптырбыз, акчабыз дагы бекер кетти, ошончо убактыбыз текке кетти. Ошондуктан достор, ар ким өзүнүн жагдайына жараша карап көрүш керек. Анткени өткөндө эле ошол TikTok'то бирөө айтып жатат: "Сен эмнеге элдин шагын сындырып жатасың? 40 000, 50 000 менен баштасаң болбойт" деп айтып жатасың. Адам деген коркпош керек, башташ керек, акырын азаздан башталат дегендей айтып атышат. Ал деле өзүнө жараша туура айтып жатат. Мен аны толугу менен жалган же туура эмес деп айтпай элем, бирок менин айтайын дегеним, достор, 40 000, 50 000 бирөөлөр үчүн маанилүү чоң акча болушу мүмкүн. Анан аны түшүнбөй эле бул жака вложение кылып салбаш керек. Ошондуктан деле, достор, мен биздин мекендештерге дагы пайдалуу болот деген ой менен не кылдым? Азыр мен сиздерге көрсөтөм, достор. Мындай нерсе кылдым, достор. Караңыздар. YouTube каналга, менин YouTube каналыма кирсеңиздер, мына бүгүн 2 июль датасы менен эң акыркы чыккан видеомда Wildberries'ке канча акча керек деген бир видео тарттым, достор. Бул видео 1 саат 15 мүнөт иш кылып, 1 сааттан ашык видео. Бул видеодо детально Wildberries'ке чыгып атканда бир товарга канча акча кетет деген теманы, unit экономика деген маселенин астында толук түшүндүрүп бердим. Даже бул бул таблицаны дагы открытый доступка эле калтырып койдум. Обычно орустун влогерлер ушул таблицанын өзүнүн эле 1500-2000 рубльдин тегерегинде сатышат. Бирок алыңыздар, колдонуңуздар. Бул таблицадан өзүңүздөрдүн саткыңыздар келген товарды деген ар бир данныйларын киргизсеңиздер, примерно канча оборот кетет, как раз могу көрсөтсөм деле болот, достор. Могул таблица, достор. Бул жакта товар жөнүндө бардык данныйлар киргизесиздер. Канчадан алып атасыздар, товардын граммажы, килограммы канча, андан кийин fulfillmentке канча колдонуп атасыздар, каргого канча кетип атат, фотосессияга канча акча кетип атат, рекламага канча акча кетип атат, булардын бардыгын жазып, андан кийин бул жакта бир канча данныйды жазганыңыздардан кийин
Бул таблица сіздерге полный эсептеп берет. Жалпы эсебе канча акча коротуш керек, канча акча тапсам болот, тиги булардын баарын көрсөтүп берет. Бул видеону достор, чындан Wildberriesке кызыгып атасыздарбы? 1 саат 15 мүнөт. Жакшы бир стакан кофеңиздерди, чайыңыздарды демдеп, 1,5 саат шашпай могул видеону көрсөңүздөр, Wildberries боюнча өзүңүздөрдү кызыктырган толтура суроого могул жактан эле жооп аласыздар. Бул жакта выкуп маселеси, карго маселеси, fulfillment маселеси, себестоимость маселеси, продвижение маселеси, SEO маселеси иш кылып толтура маселелер камтылган. Так что достор, муну менин оюмча сөзсүз түрдө көрүңүздөр эгерде Wildberriesке кызыксаңыздар. Роза Абдиева деген катталуучубуз бул каналды бүгүн биринчи көрүшүм мага абдан жакты. Кечке ушул каналды аңтарып теңтерип баарын көрүп чыктым. Аябай кызыктуу экен, эртең кайра дагы кайталап көрөм буюрса дейт. Роза өмүрлүү болуңуз, чоң рахмат. Эгерде тартылган видеолор сиздерге аздыр көптүр жагып жатса, пайдалуу болуп жатса, бул биздин короткон энергиябыз жана вактыбызды актап жатат деген сөз. Чоң рахмат. Каналга катталып, лайк, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Динара Матемирова деген катталуучубуз, саламатсызбы? Wildberriesке сухофрукты киргизгенге лицензияны кантип, каяктан, канчага жасатсак болот деген бир суроону сураган. Баштап сурооңузга чоң рахмат. Мен темасыны Wildberriesке сухофрукты деп коюп койдум. Достор, Wildberries 2020 жылдын май айынан баштап дегеле сертификат, лицензия деген сыяктуу темалардын бардыгыны необязательное требование кылып койду. Бул нерсени кантип түшүнсө болот? Сен товарыңды киргизе бер, Wildberriesке сата бер. Бирок вдруг сенин товарыңды алган адам сенин товарыңа жалоп кылып калса, анда деген мен сенден тийиштүү документтерди, тийиштүү сертификаттарды жана декларацияларды сурайм дегендей шарт коюп койду. Бул чындыгында Wildberries'тин алдына аябай ачты, аябай чоң масштабтарга чыгышына өтө чоң таасир эткен фактор ушул болду. Ошол эле Озондон, ошол эле Ламододон Wildberries деген эселеп өсүп кетишине дагы ушул нерсе себеп болду. Бирок бул жерде мындай маселелер. Эгерде кийим кече боло турган болсо, же болбосо күнүмдүк турмушта колдонула турган майда чүйдө буюмдар болсо, баштап жөн эле сертификатка, декларацияга чыгаша болбой, өзүңүздөрдүн риск жана страхыңыздарга алып туруп эле, на свой риск и страх деп коет го, сата берсеңиздер болот. А бирок достор, эгер сухофрукты болсо, дары-дармек, жей турган тамак аш болсо, анда буга бир аз дагы кылдат мамиле кылыш керек достор. Бул маанилүү тема. Анткени бул жерде тамак деген денеңиздердин ичине кирип атат да. Бул жерде албетте сертификаттар да кымбатыраак, ошол эле учурда Кудай сактасын, эгерде штраф болуп калса, штрафы да кымбат болушу мүмкүн. Эми достор, кайсыл товарга, кайсыл категорияга кирген товарга кандай сертификат керек деген темага келе турган болсок, биринчиси ушул достор, моундай бир документ бар. Моундай бир файл бар достор. Бул файлда Wildberries'те сатылып аткан дээрлик бардык товарлар жана бул товарларга кандай сертификат керек деген суроого жооп алсаңыздар болот. Мисалы, ошол эле сухофруктун издей турган болсок, сухофрукту деп жаза турган болсок, мына. Сухофрукту деп жаза турган болсок, продукты питанияда сухофрукту, снеки супер бирдемке дейт. Супер. Сухофрукту. Сиздерге деген декларация о соответствии деген документ керек экен. Эми мындай маселеде достор, сертификат дегенде сертификаттын 3 түрү бар. Сертификат бар, декларация бар, анан отказное письмо бар. Сертификат эң кыйыны, эң кымбаты жана эң алынышы татаал болгону. Декларация өзгөчө таможенный союздун курамына кирген өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстан үчүн жеңилирээк болгону. Отказное письмо дегени бул товарга эч кандай сертификат жана декларациянын керек эмес экендигин тастыктаган документ. Сиздин жагдайыңызда мисалы декларация керек экен. Бул жерди тактагандан кийин, декларацияны тактагандан кийин эмне кыласыздар? Бул жерде Артур деп турат. Ростов-на-Донуда бир таанышым, узактан бир таанышым. Тааныш деп айткан кыйын, мен бир учурда мен иштешип, өзүмө ушул кишиден сертификаттарды жасаткам. Ушул кишиге байланышып, анан мен сухофрукту сатмакмын. Менин жагдайымда мага декларация о соответствии керек экен, ошону канчага жасап бересиңер деп иш кылып, бул киши менен тактап алсаңар болот. Жанагы таблицаны болсо достор, эмне кыласыздар? Бул таблицаны деген менин Telegram каналыма барып туруп, азыр анда көрсөтөйүн. Тийиштүү ссылкалардын бардыгын достор мен ылдыйга калтырып коем. Видеонун баягы описаниясына калтырып коем достор. Менин Telegram'da Мистерли деген каналым бар достор. Бул каналда закрепленный сообщение бар да, ошолордун бирөөсү. Сертификат Wildberries деген документ. Ушул PDF файлды түшүрүп алсаңыздар, ичинде Wildberries'теги бардык товарлар жана бул товарларга кандай сертификаттар, декларациялар керек
жазылып турат. Муну тактап туруп анан кийин сертификат жасаган адамга байланышсаңыздар, эмнеси жакшы, сиздер деген баягы такыр эле понятияңыздар жок экенин көрсөтпөйсүздөр ага. Алар дагы сиздерге ошого жараша бир аз серьезныйраак мамиле кылат деген сөз. Bir keyingi sorum dostlar, Abdullah Saliyev деген bir катталуучу сураган, комиссия канча процент кармайт дейт. Эми Wildberries'te комиссия канча процент кармайт дейт. Бул суроонун жообун караш үчүн мындай кылышыбыз керек достор. Биз деген Wildberries'in личный кабинетине барабыз. Бул жактан деген аналитика деген бөлүмүндө комиссия, логистика жана хранение деген жери бар. Бул жактан не кылабыз достор? Бул жактан караңыздар. Wildberries'te сатылып аткан бардык товарлар. Бул товарлардын канча процент комиссия алып калат, ошону жазган мына. Мисалы, авто баффери дейт 12% алат экен, авто крошка дейт 12% алып калат экен. Ал эми бул жактан поиска китебин издеп дагы көрсөңүздөр болот. Айталы ошол эле элементарный кийим-кечени карай турган болсоңуздар, кийим-кечеде обычно кийимдердин бардыгын достор 15% комиссия алат. 15% комиссия бул бир, экинчиси деген стоимость логистика мисалы 85 рубль деп турат. 85 рубль, 72 рубль. Бул деген сөз, сиздердин товарыңыздар Wildberries'in складында турат, клиент заказ бере турган болсо, бир жагынан жеткирип бериш 72 рубль. Кайра эгер клиент отказ берип койсо товарыңыздарга, бул товарды кайра эң жакынкы складка жеткирип бериш 72 рубль. Иш кылып, кайсыл кийим, мисалы, блузки бадиде 72 рубль экен. Ал эми бермуду деген кийимде деген бул 85 рубль экен. Эгерде ушуну эле биз пальто деп жаза турган болсок, чыгарып экен пальто деп. Мисалы, пальто дей турган болсок 195 рубль неге? Анткени пальтонун салмагы оор, объему дагы чоң. Ушул сыяктуу достор, бардыгын бул жактан карасаңыздар болот. Анан бул жерде дагы көңүл бура турган нерсе, допустим, могул жерде стоимость хранения моно-микс дейт. Иш кылып, бир товардын, бир штук товардын Wildberries'te бир күн сакталышы канча дейт? Бул жерде почти 40 копейка экен да. 40 копейка болгондо эмне болот? Муну мынтип эсептеп көрсөк болот, достор. Эгерде 40 копейка боло турган болсо, 30 көбөйтүү 0,39 дей турган болсок 11 рубль. Значит, пальтодо бир штук пальтону Wildberries бир ай хранение кылыш үчүн не кылат экен? 11,7, почти 12 рубль за хранение алат экен. Ушинтип достор, бул жерден личный кабинетке катталып алып, неме кылсаңыздар боло берет. Личный кабинетке катталыш үчүн достор, өзүңүздөрдүн жөн эле ID картаңыздар жетиштүү болот. ИП ачышыңыздар шарт эмес. Баштап жөн эле Wildberries'in личный кабинети менен таанышайын деген эле планыңыздар бар болсо, жөн эле ID картаңыздардагы ИНН номери менен катталып алып эле, ичиндеги бардык жактарынан чукулап бул жактан көрө берсеңиздер болот. Реклама кантип берилет, складдар каякта, отчеттор, эми аналитиканын үстүнө баса турган болсоңуздар, бул жерде толтур аналитика боюнча инструменттер бар. Иш кылып, личный кабинет менен таанышканга, бул жактагы бардык маалыматтарды көргөнгө бул жер аябай жакшы платформа. Назгүл Айбашева деген бир катталуучубуз, чоң рахмат. Бир канча суроо сураган, булардын бирөөсү чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, мындан арыда кыргыз элимдин керегине жарай бериңиз. Ушундай билимдүү, тажрыйбалуу уул кыздарыбыз көп болсун дейт. Амин. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Назгүл эже кайра эле кийинки суроону сураган. Сиз окутасызбы? Wildberries'ке канча сомго, канча убакыт кетет окуганга дейт. Бул суроого буга чейин деле жооп бердим. Назгүл эже WhatsAppка байланышып ошол жактан кененирээк маалымат алсаңыз болот. Эгерде Wildberries'ти эми-эми эле уга баштаган болсоңуз, баягы эле кеңешимди айтам, Wildberries'тин курсун алганга шашылбаңыздар, акчаңыздарды керексиз жерге коротконго шашылбаңыздар. Баштап көп Wildberries боюнча открытый доступтагы видеолорду көрүңүздөр дагы. Андан кийин, мен түшүндүм, Wildberries меники экен десеңиздер, андан кийин курс алсаңыздар болот. Ага чейин албай эле коюңуздар. Бир кийинки комментарийде азаматсыз так жооп берип түшүндүрүп атасыз дейт. Негизи эле сөз атасы кулактай, сиздер канча көп суроо сурасаңыздар, канча көп кызыксаңыздар, мен ошончолук көп видео тартканга Кудайым буйрса даярмын. Андыктан сиздерди кызыктырган бардык суроолорду комментарий бөлүмүнө сурай бериңиздер буйрса. Жумабай кызы Айнагүл деген катталуучубуз, эң сонун түшүнүктүү кылып айтып бердиңиз, ишиңиз дагы өркүндөп өссүн. Мен да кызыгып жүрөмүн, азыркы убакта мен Красноярск шаарындамын. Кыргыз жаранымын, кантип ИП ачпай эле кирсем болобу дейт. Каалоо тилектериңиз үчүн чоң рахмат Айнагүл. Бул жерде талкуулана турган маселе ИП ачпай эле кирсем болобу деген маселе. Достор, Wildberries'те 3 формат менен иштесек болот. Бирөө самозанятый деген как раз таки ИП ачпай кирсем болобу деген суроого жооп. Экинчиси ИП, индивидуальный предприниматель, ал эми үчүнчүсү болсо ОСО, полноценный компания.
Сиздин жагдайыңызда эгер такыр ИП ачкым келбей жатат десеңиз, анда деген сиз самозанятый болуп кирсеңиз болот. Бирок самозанятыйдын бир чоң минусу мындай. Жылдык оборотуңуз, айлык эмес, жылдык оборотуңуз 2 миллион рубльга жетсе, бул самозанятый болгон магазиниңиз, содаңыз токтоп калат. Андан кийин мажбур түрдө муну ИПга которушуңуз керек болот. Бул жерде кандай минусу бар? Биринчиден, эгерде жакшы аракет кылсаңыз, бат эле сиздин жылдык оборотуңуз 2 миллионго жетип калат. 2 миллионду өтө чоң акча катары көрбөш керек, анткени рынок аябай чоң, бир эле оборотко кирип кетсеңиз 2 миллион бат эле болуп калат. Анын жанында 2 миллион оборотко чыккандан кийин ИПга которо турган болсоңуз, сиздин буга чейинки топко чыгарган товарларыңыз, сиздин раскрутка кылган магазиниңиз деген аннулировать этилип калат, ноль болуп калат. Ошондуктан эринбей эле раз Wildberries'ке чыгам деп жатсаңыздар, анда хотя бы ИП менен чыгыңыздар. И желательно менин сунушум российский ИП менен чыгыңыздар, анткени Кыргызстандын ИПларынын жылдык оборот лимити 8 миллион. 8 миллион деле өтө чоң акча эмес. Бул рубль менен караганда 8 миллион сом, рубль менен караганда балким азыр бир 6,5 миллион тегерек болушу мүмкүн. Муну деле жакшы аракет кылсаңыздар, Кудайым буйрса бат эле чыгып каласыздар. Бирок российский ИПнын бир жылдык оборот лимити 150 миллион. Ошол бир российский ИПны бир жылда 150 миллионду жапканды үйрөнсөңүздөр, уже Wildberries'ти тыттыңыздар деген сөз да, Кудайым буйрса. Так что эң жакшысы российский ИП, болбосо кыргызстанский ИП. Калысбек Айтыкулов деген катталуучубуз Wildberries'ке өзүнүн магазиниңди ачканда 14 күн Wildberries өзү көтөрмөлөп турабы, жана магазиниңди ачкан күндөн баштап 14 күн ичиби же товар киргизген күндөн баштап эсептейби? Менде 200 000 сом бар, баштай берсем боло береби, жазды кылабы дейт. Суроо сонун. Достор, Wildberries'ке магазин ачкандан кийин 14 күн магазинде эмес, жаңы бир товар чыгарганыңарда бул товарды 14 күн бою көтөрмөлөйт. Буст деп коет. Wildberries жаңы чыккан товарга 14 күндүк буст берет. Бул системаны жалпы жөнүнөн түшүнүш үчүн, деги эле Wildberries'ин системасын түшүнүш үчүн достор, сөздү бир аз кененирээк алыш керек болсо, мисалы YouTube бар. YouTube'ка деле жаңы видео жүктөсөңүздөр, YouTube деген бул видеону белгилүү адамдарга буст кылып көрсөтүп берет. Неге? Анткени YouTube деле сиздердин видеоңуздардан акча табат. Кантип десеңиздер, сиздер машиналар жөнүндө видео тартып атасыздар, машинага кызыккандар ал видеону көрүп атат, машинага кызыккандарга машиналар жөнүндө рекламаларды чыгарат. Ошол жактан канча адам көп рекламага басса, ошончолук YouTube'дагы көбүрөөк акча табат. Получается, сиздер жаңы видео чыгарганда бул видеонун ичинде эмне бар, эмне жок экенин YouTube жакшы түшүнбөйт, бирок бирөөлөргө муну көрсөтүп буст кылып берет. Ошол сыяктуу эле достор, Wildberries деле сиздердин продажаңыздардан пайда көрөт. Получается, сиздер жаңы бир товар чыгарганыңыздарда, бул товардын кимдерге жагат, кимдерге жакпайт, аны 100% билбейт, бирок бирөөлөргө көрсөтүп берет. Мондай бир жаңы товар чыкты, албайсыңбы деп. Канча көп адам алса, ошончолук көбүрөөк Wildberries өзү дагы акча табат деген сөз да. Мунун жанында достор, ранжирование, товарды топко чыгаруу деген темада мунун кеңири талкууласа боло турган тема кликабельность деген нерсе бар. Кликабельность деген нерсе эмне? Сиздердин товарыңыздарды Wildberries деген 100 адамга көрсөтсө, 100 адамдан 5 эле адам бул сүрөткө сиздердин товарыңыздарга клик кылса, бул кликабельность 5% деген сөз. Эгерде сиздердин конкурентиңиздерди Wildberries 100 адамга көрсөтсө, бул 100 адамдан 25-и анын товарына клик кылса, бул адамдын сиздердин конкуренттин кликабельности 25% деген сөз. Эми суроо, Wildberries сиздердин товарыңыздарды жогору көтөрөбү же конкуренттин товарын жогору көтөрөбү? Албетте конкуренттигин. Эмнеге? Анткени ага кызыгуу көп болуп атат. Эмнеге кызыгуу көп болуп атат? Разный причиналар болушу мүмкүн. Булардын эң башында сиздердин товарыңыздарга койгон главный фото тигиникине караганда начарыраак. Тигиники деген сонун сүрөт койгон, ошого адамдар кызыгып, анын немесине басып атат. Маселенин тоготер жери ушул достор. Товар жаңы Wildberries'ке чыкканда, Wildberries бул товарды көтөрмөлөйт. Бирок товарыңыздардын сапаты начар болсо, сүрөттөрү начар болсо, же болбосо баасы слишком кымбат болсо, иш кылып клиенттин алышына тоскоол боло турган факторлор бар болсо, анын буст кылгандан дагы көп пайда жок. Экинчи бир суроо достор. Менде 200 000 сом бар, баштай берсем боло береби дейт. Буга дагы эле жанакын айтам достор. Менин каналыма барып, бул жерде деген мондай бир видео бар достор.
Мондай бир видео бар. Wildberries'ке канча акча керек, юнит экономика боюнча бир видео бар, 1 сааттан ашык. Ушуну шашпай отуруп көрүп, ушул жактан өзүңөр деле вывод чыгарсаңыздар болот. Калысбек Айтокулов ошол видеону шашпай көрүп, ал жакта ансыз деле тийиштүү ссылкаларды койдум. Видеода айтылган Excel файлды түшүрүп алып, өзүңдүн товарыңды, өзүңдүн саткың келген товардын бардык данныйларын киргизип, ошол жактан эсептеп көрсөңөр болот. Айбек Баткенский деген бир катталуучубуздан комментарий келген. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Мен Швейцарияда иштетем. Wildberries'ке кантип иштесем болот? Видеолорду көп эле көрдүм, түшүнүп калдым. Документтер дагы бар. ИП патент жакында печать жасатам буюрса, мага номериңизди бериңизчи, байланышып, жолугуп 1 саат убакыт ажыратсаңыз жетиштүү болмок. Менин номерим алдын ала рахмат дейт. Айшова, маселе ушул. Жана башка буга чейинки комментарийлерге жооп берип жатып так айттым. Акыркы учурларда чындыгында такыр убактым болбой жатат жолугуп жүз көрүшкөнгө. Бирок эгерде швейный цехиңер бар болсо, өзүңөр өндүрүш жаатында жүргөн болсоңор, анын жанында Wildberries боюнча видеолор көрүп уже түшүнүп, бардык понятие пайда болуп калган болсо, значит силер бир топ кадам алдыга жылыпсыңар. Бул аябай жакшы. Мен WhatsApp номеримди калтырып койдум, ошол жакта отдел продажда биздин кыздарыбыз бар. Ошолорго байланышып, мен Али менен жолугайын дедим эле. Айбек Баткенский болом, Айшавалардан болом деп айтсаңыз, Кудайым буйрса сиз менен ылайыктуу бир убакыт таап, 1 саат сиз менен сүйлөшөлү. Аруке Санатбекова деген катталуучубуз, саламатсызбы? SEO продвижение боюнча айтып бере аласызбы дейт. Достор, SEO продвижение Wildberries'ке чыгып аткандагы товардын топко чыгышына түздөн-түз таасир эткен эң чоң факторлордун бирөөсү англисчеден алганда search engine optimization деген сөз, поисковикти оптимизациялоо деген сөз. Муну кандай түшүнсө болот достор? Wildberries'те азыркы учурда кээ бир маалыматтарга таянсак 250 миңге жакын, кээ бир маалыматтарга таянсак 400 миңге жакын сатуучу бар, жана 1 миллиондон ашык бренд бар. Кээ бир сатуучулар бир канча брендтин астында иштешет, ошондуктан брендтердин саны 1 миллиондон ашты. Эми караңыздар. Миллиондон ашык бренд бар. Бул жерде триллион товар бар. И триллион товарларды Wildberries кимге көрсөтүш керек экендигин кантип билет? Булардын бардыгынын база данныктан биз товарыбыз жөнүндө кандай маалыматтарды киргизгендигибизге байланыштуу Wildberries'тин роботу түшүнөт. Бул товар эмне жана бул товарды кимге көрсөтсөм болот. Эң баштап ушуну түшүнүшүбүз керек достор. Wildberries деле биздин продажалардан пайда көрөт. Wildberries биздин душманыбыз дагы эмес, биздин досубуз дагы эмес. Эгерде жакшы бизнесибиз болуп атса, биздин досубуз, эгер жаман бизнесибиз болуп атса, биздин душманыбыз деп түшүнсөңүздөр деле болот. Эми бул жерде жана just business деп коет го, бул бир гана бизнес достор. Эгерде чындыгында товарыңыздар жакшы болсо, SEO оптимизациясы жакшы болгон болсо, товарыңыздардын фотолору жакшы болсо, Wildberries жогору карап көтөрүп кете берет. Эгер жаман болсо, түшүрүп кете берет деген сөз. Маселеге келе турган болсок достор, search engine optimization же болбосо поисковикте биздин товарларды оптимизация кылуу. Айталы. Сиздер рубашка сатып жатасыздар. Жана бул рубашкаңыздар белгилүү жаш категориясындагы белгилүү аялдарга же белгилүү кыздарга арналган рубашка. Wildberries каалайт сиздердин бул товарыңыздарды максимально жакшы түшүнсүн, жана муну максимально өзүнүн точно клиенттерине көрсөтсүн, чтобы ошол клиенттери муну максимально көп сатып алсын, и жыйынтыгында Wildberries өзү дагы акча тапсын. Анткени сиздердин саткан продажаңыздардан комиссия алып калат, туурабы? Ошондуктан SEO оптимизациянын эң маанилүү моменти сиздердин товар менен байланыштуу ключевой сөздөр бар эмеспи? Түздөн-түз сиздер менен товарыңыздар менен байланыштуу сөздөр. Мисалы, эгер ошол эле рубашканы сатып аткан болсоңуздар, рубашка для офиса, рубашка для девочек, рубашка для женщин, рубашка повседневка деген сыяктуу ключевой сөздөр менен бул товарыңыздар жөнүндө канчалык так маалыматтарды берсеңиздер, Wildberries деген ошол маалыматтарга таянып, бул товарды мен кимге көрсөтүшүм керек экендигин түшүнөт. Дагы бир маселе достор, SEO оптимизацияны эгерде кааласаңыздар, эгерде товарыңыздарды дагы да көбүрөөк сатылышын кааласаңыздар, 3000-4000 рубльдан качпай эле бул ишти атай кылгандар бар. Ошолорго бергениңиздер жакшыраак, анткени алардын атай өздөрүнө жараша программалары бар. Бул программалардын жардамы менен сиздердин сатып аткан товарыңыздар Wildberries'тин базасында эң көп кайсыл ключевой сөздөр менен изделип жатат, жана бул сөздөр
сөздөрдүн эң көп колдонгонунан эң аз колдонгонуна жараша өзүнүн тизмесин берет. Ошол сөздөрдү өзүңүздөрдүн товардын описаниясында, акыркы учурлар комментарийде болбой калды, бирок допустим комментарийинде жана башка товар жөнүндө бериле турган маалыматтарда берсеңиздер, ошончолук Wildberries'in роботу сиздердин товарыңыздарды жакшыраак түшүнөт деген сөз. SEO оптимизация жөнүндө более менее маалымат алыш үчүн достор, уч кайдан болсо да маалымат алыш үчүн мындай карап көрсөк болот. Айталы, ошол эле Яндекс WordStat деген кызматы бар достор. Яндекс WordStat деген кызматы бар. Яндекс сайтын барыбыз билебиз достор. Ушул сайттын именно сөздөрдүн бир айда же белгилүү периоддо канчалык көп колдонгондугу жөнүндө маалымат берген сайты. Бул жерден карасак, мисалы, рубашка дейли да. Рубашка для девочек. Же баштап жөн эле рубашка деп көрөлү. Рубашка дей турган болсок, мисалы достор, караңыздар. Рубашка деген сөздү акыркы бир айдын ичинде displays per month. Бир айдын ичинде 1.897.913 адам издептир. Рубашка деп издептир. Рубашка деп киргениңиздерден сиздерге бул жакта сиздерге деген рубашка менен байланыштуу башка сөздөрдү да берет. Айталы, рубашка мужская деп 349 000 жолу, купить рубашку деп 232 000 жолу издешиптир, рубашка женская деп 228 000 жолу издешиптир. Таң калыштуусу рубашка мужская деп 349 000 жолу, аялдардыкынан дагы көбүрөөк изделиптир. Бул сөздөрдүн ичине кире турган болсоңуздар достор, бул жакта мисалы твое, одежда дагы эмне бар? Бул жерде в принципе башка рубашка менен байланыштуу сөз жок экен. Мисалы караңыздар, платье, рубашка, балким сиздердин товарыңыздар платье, рубашка менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Плюс бул жерде дагы эске ала турган нерсе достор, высокочастотный, анан кийин среднечастотный, анан кийин малочастотный деп ключевой сөздөр дагы үчкө бөлүнөт. Мисалы, высокочастотный дегенде рубашка деген сөз да. Айталы, рубашка деген сөздү элдин баары колдонот. Ал жерде конкуренция аябай жогору. Рубашка деген сөз менен Wildberries'ке топко чыгыш аябай кыйын болушу мүмкүн. Бирок платье, рубашка деген сөз 96 000 жолу изделип турган. Бул жерде конкуренция азыраак. Соответственно, ушул ключевой сөз менен топко чыгышыңыздар жеңилирээк болушу мүмкүн. Иш кылып, Wildberries'ке чыгып атканда достор, SEO оптимизацияны көз жазымында калтырбаш керек. Албетте, бир гана SEO оптимизация кылдым, калганынын кереги жок дегенден алыс болуш керек. Бирок SEO оптимизацияны сөздөрдү эске алыш керек. Нургүл деген эжекебиз выкуп боюнча мындай суроо сураган. Буга чейин мен выкуп боюнча бир видео чыгаргам. Ошол видеонун астында ошондо выкуп кылганда товардын астына мактаган отзывдарды дагы жазабы дейт. Достор, выкуптун эмне экендигин билбегендерге кыскача айтыш керек болсо, өзүбүз товар чыгарганда Wildberries'ке бул товардын топко чыгышы же органический продажалардын башталышы үчүн баштап өзүбүздүн товарды өзүбүз сатып алабыз. Айталы, 500 штук рубашка чыгардык. Бул 500 штук рубашканын хотя бы 40-50 штугуну өзүбүз эле кайра сатып алабыз. Жана айталы 50 штук рубашкага, өзү сатып алган рубашкага 4-5 комментарий калтырабыз. Нургүл эжеден деп сурап атат. Биз өзүбүздүн рубашканы сатып алдык, анан өзүбүздүн товарды өзүбүз мактап жазабызбы деп сураган. Ооба, мактап жазабыз. Анткени мындай маселе бар да достор. Өзүңүздөр да элестетип көрсөңүздөр, покупательдин көзү менен маселеге карап көрүңүздөр да. Айталы, сиздер деген рубашка алгыңыздар келип жатат. Wildberries'ке кирдиңиздер, 2 рубашка турат. Бирөөнүн астында толтура жакшы комментарийлер бар, бирөөнүн астында деген такыр комментарий жок. Сиздер кайсысын аласыздар? Албетте комментарий көп болгон. Анткени товардын астындагы комментарийлердин бардыгын эле адамдар өздөрү сатып алып, анан өздөрү комментарий калтырган эмес да. Бул деген бардык калтырылган комментарийлердин балким 5-6%-ын эле түзөт. Калгандардын дээрлик бардыгы достор чындап эле сатып алып, чындап эле кийип көрүп, андан кийин өзүнүн пикирин калтырган адамдар. Получается эмне болот? Сиздер деген бир товардын астына кирдиңиздер, ал товардын астында жакшы отзывдар турган болсо, значит ал товарды өзүңүздөр алгыңыздар келет. Анткени ушул убакка чейин башкалар алып, алар колдонуп көрүп, жактырган болсо, демек скорее всего бул товар жакшы деген сөз да. Бирок сиздер жаңы эле товарды чыгарганыңыздарда бул товарда бир дагы отзыв болбойт, бул кааласак деле сатып алуучунун психологиясына таасир этет. Ошондуктан продажаларыбыздын более-менее болушу үчүн көпчүлүк учурда биз выкуп кылабыз. Wildberries'те муну дээрлик бардыгы кылат. Анан принципке туруп эле мен такыр кылбайм, мага кереги жок, бул деген туура эмес, ничесине жол десеңиздер, албетте ал өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Бирок маркетплейстин азыркы учурдагы болуп жаткан
правилалары, эрежелер ушул да. Анан ошончо вложение кылдыңыздар, товарды чыгардыңыздар, выкупту же принципке таянып, же болбосо акчадан аянып кылбай койсоңуздар, анда кайра эле өзүңүздөр зыянга учурайсыздар деген ойдомун. Нуржамал Парпиева деген эжекебиз 52 жаштамын, өз алдынча проблема жок, үйрөнүп жатам. Негизгиси компьютердик сабаттуулук болушу шарт. Excel, Photoshop, Word жана башка компьютердик программаларды билүү керек. Анан масштабтуу ой жүгүртүү бизнеске болгон шык да маанилүү деп ойлойм дейт. Достор, биринчиден чындыгынан Нуржамал эжеге бул калтырган комментарий үчүн терең ыраазычылык билдирем. Буга чейин бир видео чыгарганбыз, ал видеодо бизге бирөө 46 жаштамын, Wildberries'ти үйрөнсөм болобу, үйрөнө аламбы, колумдан келеби деп сураган болчу. Ошол видеонун астынан Нуржамал эже 52 жаштамын, үйрөнүп жатам, проблема жок деп туруп, анын жанына эмне деп атат? Компьютердик сабаттуулук керек деп атат. Excel'ди билиш керек, Word'ду билиш керек, Photoshop'ду билиш керек, жана башка компьютердик программаларды билиш керек деп атат. Круто. Анын жанына эмне? Аябай маанилүү достор бул жеричи. Масштабтуу ой жүгүртүү бизнеске болгон шык дейт. Өтө маанилүү достор, өтө маанилүү. Тиги видеодо да примерно ушуну айткым келди эле. Жаш маанилүү эмес, баш маанилүү. Сиздер кантип ойлоносуздар, канчалык түшүнөсүздөр мунун немесини? Мен ушул убакка чейин көптөгөн адамдарга, өзгөчө Дордойдогу биздин сатуучуларга консультация бердим. Аябай сонун түшүнгөндөр бар, актуалдуулугун көрүп, келечек Wildberries сыяктуу базарларда да аракетин кылгандар бар. Мага вообще кереги жок, мен оптомдомун, акчамды таап жатам. Менин башымды орутпа дегендер дагы бар. Получается, достор, бул жерде жаш деле маанилүү эмес. Мунун жанында достор, эгерде Нуржамал эже бизди көрүп жаткан болсоңуз, мен WhatsApp номеримди калтырдым. Сиз биз менен байланышсаңыз, биз сизге курсту белек беребиз. Анын жанында Кудайым буйрса жакынкы күндөрү биздин аналитикалык программабыз дагы чыкканда, ал аналитикалык программабыз да сизге берели белек түрүндө. Ал программанын жардамы менен сиз конкуренттерди дагы анализдесеңиз болот. Өзүңүздүн магазиндин ичиндеги товарлардын кайсы товарлар жакшы сатылып жатат, кайсы товарлар начар сатылып жатат, кайсы товарларда возврат көп болуп жатат деген сыяктуу данныйлар да көрсөңүз болот. Не солгондо дагы өмүрлүү болуңуз, жаратканым сиздин жумушуңузга берекетин берсин. Калысбек Айтыкулов деген катталуучубуз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен өзүм Кытай жана Турциядан товар алдыра алам. Суроо: биринчи жолкусунда товарды көп алдырганым оңбу же аз алдырганымбы дейт. Эми көп менен аздын количествосы белгисиз. Негизи эле бизнесте көп жана аз деген нерсе жок. Мисалы, бирөө үчүн 100 штук көп, бирөө үчүн 500 штук аз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан көп же аз дегенге жооп бере албайм, бирок Wildberries'ке чыгып атканда по-любому тестовая партия же болбосо пробная партия деген бар. Бул пробная партия орто эсеп менен 100-300 болсо болот. Эгерде товарга дагы ишенип турсаңыз, балким 500 чыгарсаңыз деле болот. Же болбосо аябай агрессивный стратегия кылам десеңиз, анда 1000 штукту Wildberries'ке киргизип, анын деген 200-үнү выкуп кылып, өзүңүз комментарийлерди калтырып, өзүңүз анын топко чыгарып туруп, калганын сатып салсаңыз деле болот. Бирок эгерде анчалык уверенный болбосоңуз, биринчи жолу проба кылып жатам десеңиз, анда эң жакшысы, албетте товарга да байланыштуу, бирок 200-300 штук менен проба кылып көрсөңүз болот.